Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер, урматтуу агалар, эжелер, инилер, карындаштар. Сиздер менен кайрадан кезекте сабакта көрүшүп отурган үчүн аябай кубанычтабыз. Алдыңкы сабактарда сизди биз кайталоо сабагын кылганбыз. Эми кайталоо сабагын сизге тескерисинче сизге пауза болуп, жетишпеген нерсеңизди жетишип алдыңыз, андан туура пайдаланыңыз деп биз терең ишенип кетебиз. Ал эми азыр сиздер өтүлгөн сабактар боюнча бүт барыгын кайсыдан кыйналган болсоңуз ошонун бүт барыгын мугалимиңизден түшүнбөгөн суроолоруңуз болсо сурап алыңыз, тактап алыңыз, калып кеткен нерсени жеткирип алыңыз. Ал эми аларды кылып бүткөн болсоңуз, аягына чыгарган болсоңуз, түшүнбөгөн суроолоруңуз бүт баары түшүнүктүү, баары жайында болгон болсо, анда биз кийинки темага өтүп кетебиз. Кийинки темабыз, бул өтүп турган темабыз perfect tense деп аталат. Perfect tense сиз буга чейин to do, to have анан must'тан кийин өтүшүбүз керек болчу. Болгону биз must менен perfect tense биринин аркасынан бири келип калган үчүн экөө бир аз татаалыраак тема болгон үчүн биз ошол perfect tense'ти коюп турганбыз. Ошо сабакта кийинки сабактардын биринде өтөбүз деп. Ал эми ошол perfect tense'ти бүгүн өтөбүз да ошо менен to do темасын аягына чейин чыгарып жыйынтыктайбыз. Ал эми perfect tense деген бул perfect tense бул бүткөн чак, аягына чыккан кыймыл аракетти жасап аягына соңуна чыгып результат чыгарган болсок, анда бул perfect tense деген эреже менен колдонулат. Ал эми биз эсиңизде болсо to do'ну өткөнбүз, to do грамматикасын жетишин билебиз. Ал эми to do'га байланышкан to have'ти дагы билебиз. Ал эми to have'тин формуласы кандай эле? To have'тин экинчи формуласын өткөн элек. Анда не дегенбиз? I, we, they, have болгон туурабы? Ал эми he, she, кандай эле? He, she, has. I, we, they, have, he, she, has. Ал эми суроо бере турган болсок, анда болду have, I, we, you, they. Ал эми he, she, itке суроо бере турган болсоңуз, has, he, she, it. Ал эми тескериси I, we, they, have not. I, we, you, they, have not. I, we, they, have not. Ал эми he, she, ittин тескери формасы he, she, it, has not. Бул биз өткөн to have'тин экинчи формуласы. Ал эми келер чагында кандай болот эле? Бүт барыгына I, we, they, he, she, it, will, have. Ал эми суроо бере турган болсок, место орун алмаштырабыз. Will, I, we, they, he, she, it, have. Тескериси бүт барыгына I, we, they, he, she, it, эсиңизде болсо I, we, they, he, she, it, will, have интеле. Бирок азыркы өтө турган темада биз I will not деп колдонобуз. I will not have. I will have эмес, I will not have деп колдонобуз. I will not have деп, I won't have деп. Ал эми өткөн чакта бүт барыгына бул I had суроо бере турган болсок, had, I, we, they, he, she. Ал эми тескериси бүт барыгына I had not. Бул сизге тааныш. Бул to have'тин формуласы, экинчи формуласы. Эми караңыздар, биз to do'да айталы I sleep десе, I open. I open десе не түшүндүңүздөр? I open десе бул негизи эле ачат экен дедик, туурабы? I clean десе мен тазалайм. Бул негизи эле тазалайт экен. I read a book десе, бул китеп мурда окуган экен дедик. Эми караңыздар. To do'да I speak десе, демек, бул негизи эле сүйлөйт экен дедик. I will come десе, бул кийин келет экен дедик. I open десе, бул мурда ачкан экен деп түшүндүк. Ал эми ошол эле ошол кыймыл аракетти билдирген маста болсо мен кылышым керек, барышым керек, турушум керек, жазышым керек, сүйлөшүм керек дедик. Ал эми ING'де эмне болду? Кыймыл аракетти кылып жатасыз, бирок бүтө элексиз. Октоп атасыз, уктап бүтө элексиз, сүйлөп атасыз, сүйлөп бүтө элексиз, туурабы? Ал эми пассив войс акыркы өткөн темабызда кыймыл аракет тескерисинче сырттан сизге болду. Көрдүңүзбү? Ал эми эгерде сиз кыймыл аракетти буга чейин кылып келип азыр гана бүткөн болсоңуз, буга чейин сүйлөп келгенсиз, азыр гана сүйлөп бүттүңүз, результат чыгардыңыз. Же кыймыл аракетти сиз мурдатан бери кылып келип, келер чактын кайсы бир убактысында бүтө турган болсоңуз, же кыймыл аракетти сиз буга чейин кылып келип, өткөн чактын кайсы бир убактысында бүткөн болсоңуз,
результат болсо, анда ушул perfect tense болот экен. Ал эми perfect tense'тин формуласы to have plus etиштин 3-чү формасы. Etиштин 3-чү формасы эмне болот? Бул туура etиштерге speak, spoke, spoken. Ал эми 3-чү формасы туура etиштерге id формасы колдонулат. Кече passive voice өттүк. Passive voice не болду? Ушул эле etиштин 3-чү формасы туура эмес etиштер үчүн etиштин 3-чү формасы кетти. Ал эми туура etиштер үчүн өткөн чак кандай болсо 3-чү формасы ошондой кетти. Эми ол to be менен кетти. Ал эми бул болсо to have менен кетет. Ушул etиштин 3-чү формасы, бирок бул to have менен кетет. Ал эми кечеке өткөн passive voice не болду? Ал to be менен кетти. Ал кыймыл аракетти сиз ошол сизге карата кыймыл аракет сырттан болду. Ал эми булда кыймыл аракетти өзүңүз кыласыз. I, we, they, he, she өзү кылат. Бирок кыймыл аракетти кылып келатып азыр гана бүтөт. Же кыймыл аракетти кылып келатып кийин келе чакта кайсы бир убакта бүтөт. Ал эми кыймыл аракетти буга чейин кылып өткөн чактын кайсы бир убактында бүткөн результат жасаган. Ал эми passive voice'тан айырмасы, башка темеден айырмасы мында дагы убакытты көрсөтүш керек. Мисалы үчүн мен азыр гана жазып бүттүм. Не болот? Формулага салсак, I have etиштин 3-чү формасына салсак, жазуу деген write турбу, 3-чү формасы written. Не болот экен? I have written. Эми I have written деген жазып бүттүм, ооба. Бирок сиз убакытты көрсөтүш керек болгон үчүн I have just written. Мен азыр гана жазып бүттүм. Не кылдыңыз? Сиз буга чейин жазып келгенсиз, азыр гана жазып бүттүңүз, результат кылдыңыз. Ал эми алгыз азыр гана жазып бүттү болсо эмне болот? He has just written. He has just written. She has just written. Азыр гана жазып бүттү. Эми мен эртең жазып бүтөм, же эртең сүйлөп бүтөм, же келечектин кайсы бир убактында бүтөм дей турган болсоңуз, мисалы үчүн I will have written tomorrow. Или in 2 days. 2 күндөн кийин жазып бүтөм, же 2 күндөн кийин жазып бүтөм дей турган болсоңуз, 2 күндөн кийин же эртең жазып бүтөм дей турган болсоңуз, ушул. Не кылдыңыз? Сиз жазып келесиз дагы эртеңки күнү же 2 күндөн кийин конкреттүү бир убактысында бүтөт экенсиз. Не кылдыңыз? Жазып келип кайсы бир убакытта результат чыгарат экенсиз. Ал эми не кылам? Өткөнчө I had written yesterday. Мен кече жазып бүттүм. Yesterday at 5 o'clock. Кече саат 5-те жазып бүттүм. Не кылдыңыз? Сиз буга чейин жазып келгенсиз, кече жазып бүттүңүз. Көрдүңүзбү? Не кылдым? I have just written. Мен азыр гана жазып бүттүм. Ал эми суроо бере турган болсо эмне болот? Have I just written? Мен азыр гана жазып бүттүмбү? Ал эми I have not just written. Мен еще пока жазып бүтө элекмин. Али жаза элекмин. Көрдүңүзбү? Бул эмне болду? Бул суроосу сен азыр гана бүттүңбү десе, азыр гана бүттүм дейткенсиз, не пока жазып бүтө элекмин, азыр жазып бүтө элекмин. Еще бар, ал жазып бүтө элекмин. Бул бүткөн итиштин, бүткөн кыймыл аракеттин бүттүңбү деп сурап атат. Сен кыймыл аракетти кылып бүттүм деп атасыз, не кыймыл аракетти кылып бүтө элекмин деп атасыз. Эми сен эртең кыймыл аракетти кылып бүткөн болосуңбу десе, ооба эртең кылып бүткөн болом дейсиз, жок, эртең кылып бүткөн болбойм, пока эртең кылып бүткөн болбоймун. Мен мурда кече сүйлөп бүткөнмүн, жазып бүткөнмүн. Суроо айтасыз, кече жазып бүткөнмү? Кече саат мынча жазып бүттүңбү десе, не кече саат 7 жазып бүтө элем пока деп атасыз. Көрдүңүзбү? Эмне атасыз? I have just written. Мен азыр гана жазып бүттүм. Have I just written? Мен азыр гана жаздымбы? I have not just written. Мен азыр гана жазып бүткөн жок. Пока жаза элекмин. I will have written tomorrow. Мен эртең жазып бүтөм. Will I have written tomorrow? Мен эртең жазып бүтөмбү? I won't have written tomorrow. Мен эртең жазып бүтпөйм. Эртең пока жазып бүтө элек болом. Ал эми I had written yesterday. Мен кече эле уже жазып койгоммун. Had I written? Кече эле жазып койгоммунбу? I had written. Кече мен жазган эмесмин. Жазып бүтө элек элем. Көрдүңүзбү? Демек бул кыймыл аракет формуласы to have. To have келе etиштин 3-чү формасын колдонот экенбиз туура эмес этиштер үчүн, туура этиштер үчүн өткөн чагы кандай болсо, 3-чү формасы ошондой колдонулат экен. Формуласы to have ке этиштин 3-чү формасын колдонот экенбиз. To have келет экен, анан этиштин 3-чү формасы. Болгону бунун башка to do'дан айырмасы мында убакытты так көрсөтүп коюшубуз керек экен. Мен азыр гана бүттүм, же мен эртең мынчада, же кече мынчада бүткөнмүн деп көрсөтүп коюш керек экен. Эмне экен? Кыймыл аракет кылып келип азыр гана бүткөн болсоңуз, учур чак экен. Кыймыл аракет кылып келип келер чактын кайсы бир убактында бүтө турган болсоңуз, бул келер чак экен. Ал эми
буга чейин бир топ убакыт мурда жазып кыймыл аракетти кылып бүткөн болсоңуз, анда бул өткөн чак экен. Демек, ушу менен жолду perfect tense жөп-жөнөкөй жеп-жеңил. Болгону сиз буну формуласын билесиз, to have билесиз, ага үчүнчү формуланы кошуп коюшту деле билесиз, убакытты деле кошуп коюшту билесиз. Болгону кайсыл убакытта колдонушту гана билбей калышыңыз мүмкүн. Кайсы убакытта колдонот экенсиз? Кыймыл аракетти кылып, конкреттүү колуңузда результат болсо. Эмне болот? Китеп окуп келатсаңыз, китеп окуп бүттүңүз, окуган китебиңиз бар. Жазып аттыңыз, жазып бүттүңүз, результаты бар. Үй курдуңуз эле, курган үйүңүздүн результаты бар. Ал эми чогулдуңуз эле, чогулган жердеги результатыңыз бар. Кыймыл аракетти кылдыңыз, иши кылып, андан конкреттүү результат бар. Жыйынтык чыкты. Ошол бул тема болот. Түшүнүп алды? Жакшы. Аны түшүнүп болсо, буну жазып алыңыздар, же сүрөткө тартып алыңыздар. Андан кийин биз ушул жалпы to do системасын бир катар бышыктап кетебиз.